саламатсыздарбы? Эгерде Ачык Акыйкат каналында биринчи жолу болсоңуз, каналга катталып, мага жакты деген белгини басып, ой пикири калтырууну унутпаңыз. Чымындай жанды чыркаткан чындык биз менен. Анан бул Орто Азияда өтө мондай проблема бул чек ара маселелери да. Ошол бул эми дипломатиялык жол менен чечпесе, курал менен чече албай турганын өзүңүз да бир жолу айттыңыз денеңиз. Мына Тажикстандын президенти менен болгон жолугушуулардагы мисалдарды айттыңыз. Баткенде койдун ичегисиндей болуп кетип багы, бул жагы тажик, бул жагы кыргыз, бул жагы кыргыз, бул жагы тажик болуп кеткендер. Ошону кандай чечүүнүн немелерин баштадыңыз эле ошолда. Анткени ошол мезгилде мына Мадумаровга ушул кезге чейин багы асыл келешпай, Чыкынчы дегенге чейин барышты да, жанагы 270 метрдин айланасында. Баткендин чек араларын мен ачык айтканда премьер-министр болуп иштеп атканда барып ошондо көрдүм. Ага чейин чүйдө иштеп аттым, жалал абад иштеп аттым, ишиң жок болсо аяка барганда мындай мүмкүнчүлүк да жок болчу. Вот премьер-министр болуп иштеп атканда барып ошондо мен бир чечимге келгем. Ал жерде эки эл бир гана жолу бар. Ынтымакта жашаш керек, башка жол жок. Ал жерде каалайсыңбы делимитацияны жасашы мүмкүн. Могу жер огород менен кетет керек болсо. Эми ошол огород менен кийин демаркация кылабызбы? Ал жерде эң негизгиси айыл өкмөтү, райондун жетекчиси, областтын жетекчиси, губернатор коңшу мамлекет менен өз деңгээлиндеги жетекчилер менен абдан тыгыз болуш керек. Биринчиден. Эл ал жерде бир үй тажик, бир үй кыргыз, тажик кыргыз. Көчөнүн бир жагында тажиктер, бир жагында кыргыз. Койдун ишегинде эл болуп кеткен. Мен барып машина менен бараттым. Бул кимдин жери? Кыргыздык. Бул кимдики? Тажик. Бул ким? Кыргыз, тажик. Бул кантип бул чек араны биз делимитация кылабыз. Делимитация кылсаң да болушу мүмкүн, бирок демаркация кантип кылабыз деп. Ошондо эле мен бир жыйынтыкка келгем. Ал жерде жашаган эки эл ынтымакта, биримдикте, мындай бир туугандай болуп жашаш керек. Башка шарт жок. Рахмон менен жолукканда ошолорду айттыңызбы? Мен бир жолу мындай болгондо, Рахмон менен ушул маселе боюнча сүйлөшкөндө, бир жолу мага кабар келди Баткенден. Бир кыргыз жигит менен тажик жигит мушташып кетиптир. Бир көчөдө жашаган. Эми ким мушташпайт жаш балдардар? 15-16 жаштагы кенже бир үй бүлөдө эле 20-ге чыкпаган балдар биз деле мушташып чоңойгонбуз да. Анан мушташып кетиптир дейт. Мен ошону укканда эле ошол моментте Рахмонго звонить эттим. Рахмон дедим, мондой окуя болуптур. Уктуңбу десем, уктум деди. Деди, давай деди мындай кылалык, мындан кийин ушундай окуя кайталанбасын башка. Мен дедим, өзүм жактагылар менен сүйлөшөйүн. Ошо жергиликтүү эл менен, жетекчилер менен мындайга шарт түзбөйлүк. Сен өзүңдүкүлөр менен сүйлөш. Эгерде дедим чек арада ушундай жөнөкөй эле мушташ чоң курал сурагыл жок, жөнөкөй эле мушташ үй бүлөдө урушкандай ошол замент муну токтотуш керек. Ошол замент басыш керек. Макулсуңбу десе, макулмун деди. Бүттү. Бир жолу курал атылмак турмак уруш болгон жок. Мушташ болгон жок. Себеп дегенде эки элдин ортосунда мамилени жакшы кылыш керек. Башка жол жок ал жерде. Анан ошол жердеги жанагы 270 метрдин тарыхы кандай болду? Ал жерде мен ачык айтканда уже көп жыл өттү. Мындай деле кийин угуп аттым, адаканды ушинтип эле сатты берди жерди деп. Биринчиден жерди эч ким сата албайт. Ушуну мен кыргызстандык мен туугандарым, жердештерим жакшы түшүнүп алыш керек да. Жерди эч ким сата албайт. Буга вообще мыйзам жол бербейт. Жерди бир жака талаш жер, баягындай талаш жерди деле чечиш үчүн өтө кыйын чоң маселе бул. Мунун эрежеси аябай татаал биринчиден. Аны керек болсо айтып берем. 275 метр боюнча Адахан кирип айтып калды, Курманбек Саид ушундай. Могу жерде биздин ошо жерден өтүп аткан атуулдарыбызды кыйнап атыптыр, айрыкча кыз келиндерди. Токто, текшерт, эмеңди чеч, көйнөгүңдү кана, сумкаңды кана,
тим эле ушалаганга чейин ошондойго чейин барып кыйнап атыптыр. Мен айттым, анда барып кел. Барып ошо жерде эл менен сүйлөш, жергиликтүү эл менен. Биз тарап менен да, тиги тарап менен да сүйлөш. Кандай ыңгайлуу болсо, ошол маселени чечишке аракет кыл дедим. Тапшырма бердиңиз. Бүттү, кетти, кийин келди, айтты, көрмөктөштөр ушундай эки тарап менен сүйлөшүп, мондой протокол түздүк. Ошол жерди убактылуу болду. Беспрепятственно өткөнгө шарт түзүлдү. Жарандарга тоскоолдуксуз. Эл разыбы? Разы. Тигилер макулбу? Макул. Каршы болгон жокпу? Жок. Макул, бүттү, унутуп калганбыз аны. Ошондой эле чечилген, бүттү, ошо менен унутуп калган, аны эч ким көтөргөн деле эмес. Ал жерди сатып берип өтүп кеткен жок ал тажиктерге. Тем более протокол деген нерсе, бунун юридикалык мааниси, экөөбүз мына отуруп сүйлөшүп бир чечимге келсек, эми бири-бирибизди жакшы билсек, кол алышып сүйлөштүк деп кете беребиз. А экөөбүз бири-бирибизди жакшы билбесек, могу бир чечим, бир нерсени, бир маселени сүйлөштүк, бир чечимге келдик, протокол түзүп коелук. Макулсуз, макулсуз. Сен кол койдуң, мен кол койдум. Бүттү. Анан ушул чек ара маселеси үчүн да бир сиз премьер-министр кезиңизде сокту баягы Өзбекстанга Рим болушунда бир ызыш болбоду беле? Анан кийин өзүңүз ошол катыңызды кайра чакыртып алганга туура келди. Кандай болду анда? Жок. Ал анда да ошо Текебаев менен Адахан болсо керек. Экөө кыйкырып чыккан парламентте мен премьер-министр болуп иштеп жүргөндө Сохко анклавда Сох. Анан Сохко барып ушундай маселени Аскар Акаевич айтып калды. Өзбекстандын биринчи вице-премьери келатат, көрмөсөңүз, суу маселе боюнча, Сох боюнча, тияк боюнча, ушуларды карасаңар деп макул деди. Суу маселеси боюнча, башка маселелер боюнча сүйлөштүк. Андан кийин Сох боюнча вице-премьер айтып калды, көрмөсөңүз. Ушу дейт, бизге Сохко жол берсеңер, өзүңөрдүн территорияңардан коридор берсеңер, биз башка жерден беребиз. А мен айттым, эгерде биз силерге коридор берсек, силер биз канча 2 гектар беребизби, 5 гектар беребизби, ошончо гектар жер силер бересиңерби бизге? Беребиз. Хорошо дедим. Анда сүйлөшөлүк. Кийин барып көрдүңүз ал жерди. Андан кийин ошондо меморандум түзүлгөн. Меморандумда анда эми менде жакшы тажрыйба жок эле өкмөт башчысы катары. Жакшы менин акылыма келип коет бир пункт жаздырып койгом. Эгерде өзбектер берген жер бизге туура эмес келсе, туура келбесе, анда бул могу меморандум иштебейт деп. Ушундай бир пункт жаздырганмын да. Туура болгон экен. Кийин алар айтып калды, дагы бир барганда, могу жерден берип атабыз. Барсам, тоонун арасында. Айттым, бул жер бизге туура келбейт. Дедим, демек протокол, бул меморандум баягы күчүн жоготту. Всё. А парламентке келсем анда ошондо Текебаев дагынан, Мадубаров дагы Курамбек Сарич, жигит болуш керек да, кызматтан кетиш керек да деп кыйкырып чыккан. Мен айттым, Адахан Кимсанбаевич, жигитчиликти мен сиз менен далилдешкенге даярмын деп. Өкмөт премьер-министрин экөөбүз ошентип айтышканбыз аны менен бул маселе боюнча. Анан дагы экөөңүздөрдү дайыма могул апайсадалар могул каркыраны берип жиберген деп айтышат да. Бул каркыранын тагдыры кандай болгон өзү? Бул маселелер бизге чейин эле Акаевдин убагында ошол мезгилде эле каралып калган, ошол мезгилде эле чечилген десе да болот менимче. Мен бир нерсени азыр эстейм, бул эстеп атам бул маселе боюнча. Депутаттарды бир тоо менен баргыла, барып туруп ошол жерде биздин атуулдар менен сүйлөшкөлө. Алардын сунушу кандай? Эптеп элге ыңгайлуу шарт түзүш керек. Анан кабинетте отуруп алып эле нары бери чийип койгон болбойт. Ошол жерде эл кандай деп атат? Десем, барганда кийин айтып келишти. Курамбек Салиевич деди, биз сүйлөштүк. Жергиликтүү бийлик
жергиликтүү элдин жашап аткандар айтышты дейт. Бизге могу жер туура келет. Биз ушул жайтты пайдаланабыз. Наркы биздики дейт. Ал жерге биз пайдаланбайбыз. Бизге ушул жер ыңгайлуу. Ушул жерди казактар берсе жакшы болот дейт. Анан ошондо менимче азыр биз казактардан 1,5 миң гектар алсак керек, 1600, 1700бү. Бизден алар алдык где-то бир 600-700 гектар жер алды. Биз почти 2 эсе көп алдык бергенге караганда. Ошондой эле болгон. Ал сатып бериш эми азыркылар баары эле жакшы билет го, бул чек ара маселелерди, талаш жерлерди кандай жолу менен чечилиши. Бул мындай да дүйнөлүк практикада эгерде ошондой бир талаш жерлер болгон болсо, эч качан бир тарап кетпейт, бир тарап чечилбейт. Кичинекей өлкө болобу, чоң өлкө болобу, күчтүү болобу, алсыз болобу, бир тараптуу чечилбейт. Сөзсүз бир жак өзүнүн территориясында, мисалы үчүн дүйнөлүк практикада ошондой. Эгерде мына 2 участка болсо, могу жер биздикиби, биз буларга айтабыз. Могу жердин 70% силер аркылуу биздин жерден, биз 30% силер бергиле. Силердин жериңерден тескерисинче 70-30 ушинтип чечилет. Ушундай жолу бар. Бир-бирин эгерде баягы мындай бир тарап жок десе бүттү. Эч качан чечилбейт. Каналга катталып, мага жакты деген белгини басып, ой пикири калтырууну унутпаңыз. Чымындай жанды чыркаткан чындык биз менен.